Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, жалпы биздин каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, дыйкандар, багбандар, көңүл буруңуздар. Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Новопокровка айылынын үстүнөн, тоонун боорунан сугат жерден 6 гектар дап даяр жер сатууга коюлуп атат. Сугат жер. Мен сиздерге дарегини видеонун аягында сиздерге чоң жолго чыгып көрсөтөмүн. Азыр дароо эле сиздерге жерди көрсөтөйүн. Учурда теп-тегиз жер экен. Uzun turası 150'ge 400. Hazır sizlerge üstünün dağı görünüşünü көрсөтөбүз. Көңүл буруп угуңуздар. Бул жерде полный 6 гектардын айланасыны мынашындай сиздер көрүп тургандай зым тор менен толук курчап чыгыптыр. Мал жандык кирбейт. Жер тегиз жерде. Бул жердин үстүнкү тарабында, тагыраагы түштүк тарабында болуп калат. 2-40 тонналык чоң контейнер коюлган. Жанында болсо 40'ка 12 болуп, өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай чоң бассейн курулган. Бул бассейнди Евросервис деген компанияга тапшырып, мына ушул Евросервис компаниясы проект менен атайын китептегидей кылып казып, учурда астына бүт постилкаларын, клёнкаларын салып, сууду да толтуруп коюптур. Жанында болсо көрүп турасыздар, бассейнге толтуруучу арык да турат. Жанында болсо аварийный сыртка чыгып кете турган дагы арыкты каздырып, кыскасы проект менен салынган бассейн. Мунун жанында 40 тонналыктан 2 контейнер. Бул дагы жерди алган адамга калтырылат экен. Анын жанында болсо 7 хова 40, анан 7 зил 40 төктүрүп, биогумус сөл жандарда калтырып коюптур. Мына ушулардын баары жердин баасынын ичине кирет экен. Учурда биз азыр жердин ылдыйкы тарабында турабыз. Бул жерге эчтеке эгиле элек. Жазында болсо фацелия эгилип, бүт жерди баарыны айдатып дап даяр. Каласаңыздар клубника, каласаңыздар малина, каласаңыздар бак, каласаңыздар эмне каласаңыздар дагы отургузсаңыздар болот. Жер азыр дап даяр болуп, кара топурак болуп опурап турган учуру. Баасын сиздерге айтайын, $75,000 сурап атыптыр. Кызыккандар телефон номерлерге чалып байланышып келсеңиздер болот экен. Алмашуу жолдорунда карап көрөбүз дейт. Жарымысына үй, жол болсом машина берип алмаштырсаңыздар дагы болот экен. Эгерде сиздер дыйканчылык кылганга көзүңүздөр жетип, жер таппай аткан болсоңуздар, анда мына ушул жерди сиздерге сунуштайбыз. Азыр биз бул полянын ылдыйкы тарабында турабыз. Бул жакта дагы көрүп турганыңыздардай унаа жүрөт. Техника, чоң техникалар жүрөт. Кире бериш дарбазасы бул тарапта. Ал эми жерге болсо мынакей 400 метр. Өйдөнкү тарабы суу ылдый тарапка карап агат экен. Үстүндө болсо чоң арыктар өткөн, кыскасы жер дап даяр. Эмне отургузсаңыздар дагы даяр экен. Срочный сатылат. Баасы $75,000. Калган маалыматтарды сиздер ээси менен сүйлөшүп, байланышып, келип көрсөңүздөр болот. Дареги Бишкек шаарынын чыгыш тарабы болот. Новопокровка айылынын өйдөнкү тарабы Ленинский айыл, же болбосо азыркы аты Партизан деп коет экен. Партизан айылынын өйдөнкү тарабы, бул тарабылда Сарыжон айылы болуп калат экен. Тоого дагы бир 5-6 километр калат. Кыскасы абасы таза, кургак, өтө сонун жерден, жери семиз, анан эң главный сугат жер, бассейни дагы сууга толтурулуп турат. Келесиздер, сразу иштетесиздер. Бул бассейнди эмне үчүн каздырды деп ойлойсуздар? Бул бассейнге сууну толтуруп, жалпы 912 куб суу батат экен проект боюнча. Бул суу менен мына ушул поляга малина, клубника олтургузса, ошого капельный суугаруу, тамчылатма суугаруу системасын орнотуш үчүн мына ушул бассейнди жасаткан экен. Эми өзүңүздөр байкап турасыздар, баякы срочно акча керек экен, ошондуктан мына ушундай алтындай болгон жерди сатууга коюлуптур. Чалып байланышып, ээси менен сүйлөшүп көрүңүздөр. Бишкек тараптан сиздер Новопокровка тарапка чыксаңыздар, күн чыгыш тарапка. Новопокровка айылынан центрден өтсөңүздөр Аталык деген групп бул жерде завод бар. Мына ушул заводдон өткөндөн кийин ушул жерден оң тарапка Маяковский көчөсү менен түп түзөйдөгө чыгасыздар. Дээрлик бир 3-4 километрдей чыксаңыздар, Ленинский айылы ошонун үстүндө эле сатыла турган жер. Мындан ары өтсөңүздөр сиздер Новопокровка бүтөт, андан кийин Кант Поскайдан кийин Кант шаары ушул тараптара кетесиздер. Эгер Кант тараптан келсеңиздер, анда Новопокровканын орто жеринде сол тарапка Маяковский көчөсүнө киресиздер. Бул жерде Алия, Байел деген дүкөндөр бар.